Карантинге жабылган Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадион кайрадан иштей баштады. Бул тууралуу мамлекеттик жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинен билдиришти. 27 майдан тарта стадионду чуркоого уруксат берилип, бардык каалоочулар күнүгө эртең менен саат 6:00дөн 9га чейин, кечинде 18:00дөн 21:00га чейин стадиондо машыга алышат. Кирүү акысыз. Машыгып жаткан адамдар коронавирустан сак болушу үчүн 1,5 метр аралыкты сакташы керек. Кызматкерлердин жана стадионго келүүчүлөрдүн дене табы текшерилип турат, деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, стадион 20 марттан бери карантинге байланыштуу жабылган болчу. Москвада 1-июндан тартып карантиндик чектөөлөр жумшартылып, азык-түлүк сатпаган дүкөндөр менен тиричилик кызматтарын көрсөткөн ишканалардын иштөөсүнө уруксат берилет. Бул тууралуу кала башчысы Сергей Собянин билдирди. Анын айтымында мындан тышкары тесттик режимде шаар тургундарына график боюнча сейилдөөгө уруксат берилет. Собяниндин айтымында, акыркы 2 аптанын ичинде Москвада коронавирусту жаңы жуктургандар жана ооруканага жаткырылгандар 40%га азайган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин 28 майга карата берген маалыматы боюнча, бир күн ичинде коронавирус жуктуруп алгандардын жаңы 74 учуру катталса, анын ичинен 27 адам медицина кызматкери экени аныкталган. Ошондой эле ооруп обсервацияда жаткан 12 бейтаптын абалы абдан оор экени айтылды. Ал эми сутка ичинде айыгып чыккандардын саны 23 адамды түзгөн.